Assalamu alaikum ардактуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, фермерлер, кутмандуу күнүңүздөр менен. Бүгүнкү күндө мен Кара Балтада Улук Мырзанын чарбасына келдим. 10 күндөн ашык убакыт болуп калды менин келелегиме. Муногунун курулуштун кырсы жок болчу. Мына келдим, өзүм да таң калдым, мага айтпады эле. Кирсем эле моундай болду. Бир курулуш здания курулуп калыптыр, таң калып эле анан ушул жерден биринчи көрсөтөйүн дедим. Улук Мырза негизи бүгүн сатыла турган койлорунан сатыкка коюп атат. Партиясы менен көрсөтүп беребиз. Мына шеф өзү бул жакта турат. Биринчи саламдашып алайын. Анан могу курулушту неге курдуңуз десем, койлор үчүн, эми коюм сарайыма батпай кеңейтип атам дейт. Мына силерге пример, мисал. Койду багыңыздар, береке бар. Кой баккандар акырын салыштырып карасаңыздар, бир атактуу арашыновоттор, орточо арашыновоттор акырын машинаны алып атат, үйдү куруп атат, сарайды куруп атат. Кыскасы, ишти кылып атат. Шеф, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Иштер жакшы өтүнсүзбү? Жакшы. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат. Машалла. Улук аке, кой тартаяк деп чакырдыңыз эле, сарайды көрүп өтө таң калдым. Жарашып калыптыр алыстан киргеничи. Рахмат, Алла разы болсун. Улук Мырза дегенде мына байрак сөзсүз ойго келет. Ушул жерге чыгып илдирипсиз да? Ошол жерге ортосуна Машалла. илдиргенге туура келди. Негизи ошол да. Койлорду көрсөтөрдөн мурун могу сарайыңыз жөнүндө бир сурап коеюн. Муну койго курдуңуз да? Негизи койго курдук. Канча метр квадрат аянты? Общий 700 квадрат метр, узуну 45, туурасы 15. Канча? 100 кой кеңири жатабы ичинде? Смело 200 кой коёт. Бөлүп. Аябай мыкты 200 кой батат. Курулушту эле кылып кете берет экенсиз. Курулушту. Мурунку мен келгенде усталарым жолдон чыгып атат дедиңиз эле. Жолдон чыгып аткан. 2 жумага жете элек да мен келип кеткем. Келгенден кийин кар жаады, аркы берки болду, 3-4 күн иштей албай калышты. Андан кийин 10 күндө бүтүрүп коюшту бирок. 10 күн эле иштешти да. Жалаң темир, жеңил конструкция. Бардыгы темир, российский темир менен курулду, жеңил конструкция. Şu koylarga çıla olup ketken için условия kıldık. Koyda araşanda bereke var buyursa Koy bağыңızдар. Sözsüz. Ben tetiği darvazdan kirdi öyle үйдүн алдына эле карасам, курулуп жатыптыр. Өтө жарашып калыптыр, жакшы мына кыштын күнүндө. Улук акеге бая тийиш кылдым эле. Кыргыз курулуш курганда, стройка кылганда кыш келиптир дегиле. Туура, эң туура. Кышта курдуңуз да? Кышта мына декабрь буюрса 10 күн эле болду. Декабрдын аягында куруп коюпсуз, Куда каласа, усталардан Алла разы болсун. Баарына ушундай курулуштар насип кылсын. 10 күндө куруп койду ушул жерди. 10 күндө. Болду. Аз койлор кичине бүтпөгөн жерлери бар, акырлары эле калды, калганы Куда калса болду. Койлор биринчи партиядагы буюрса мыкты токтулар 2 тиш, 2-4 тишке которуп атат, калганы бардыгы 2 тиш. 2 тиштерде эле жакында уже 4 тишке өтүп баштайт да, туурабы? Бирок примерно жаштары 3-4 ай ары бери болушу мүмкүн, тең экен, туурабы? Ооба. Мындайча деп коебуз, жаш койлор, эми тууй турган койлор, туурабы? Болду мына. Же 2 тиш, же 4 тиш. Бул же картан кой эмес, эмес. Эч кыжалат жок. Жаш койлор бүркүттөн качып атат буюрса, качты. Бүркүттүн кулагы өтө узун. Конкос келишкен. Мына ушуларга узун кулак менен конкос экириптир, Куда каласа. Кана, анда эмесе сүрөттөй берели. Жаш койлор экен, куйруктарын көрсөтүп бардыгы разрез. Бири дагы кочкор секиргенде көйгөй жаратпай турган куйруктар экен. 3 койду даана көрүн. Желиндери чоң-чоң болуп чыгыптыр. 4-чү кой дагы. Желин салды. Кыскасы. Көздүн чамасына уже бооз экени билинип калды ушул койлордун. Бойлорун кандай деп айтабыз эми? Бойлору 85тин тегереги. Орто бойлуу. Орто бойлуу. Кулагыны кандай дейбиз? Кулагы 19, 18ден бирөө бар, 19-20. Орто бойлуу, орто кулактар экен, Орто кулак. Разрестери бирок чөткү, мыкты бардыгыныкы. Эми 17 кыска болуп калат. Эң кыска кулак 17. Эми 22 десек ашча алып кеткен болобуз, 21 десек ашча алып кеткен болобуз, туурабы? 17 эмес, 18 эң кыска кулак бул жерде азыр. Жо эми айтып атам, негизгиси. Эми караңыздар, ушуга узун кулак бүркүт, конкосу чоң бүркүт секириптир. Тосуп туруңуздар, Демек, булардан бир үмүт кылсаңыздар болот. Эми баягы узун кулак, гарбаноз жакшы ургач койлар түшүп калышы мүмкүн деп. Эми баягы ичиндеги бул селекцияда селекция ушундай. Жакшы ниетте, мисалы, койдун деңгээлиге караганда кочкордун деңгээли күчтүү болуп атат. Ошол кочкорду кошту. Демек, ушул койлордон деңгээли жогорурак козулар туулсун деген ниет менен селекция жүрүп атат. Эми селекция бул сыр. Ичиндеги кандай туулат бир гана Кудай билет, Ошол үчүн бирок баягы себебини кылып, кулагы узун конколуу кочкорду кошуп коюптур.
Ушул койлор жаккан болсо биз сүйлөшүңүздөр, бүркүттү сурасаңыздар Улук мырза көрсөтөт. Мурда көрүп жүргөндөр билет. Азыр дагы кошо көрсөтүп кое беребиз. Буюрса, бул баасы 1500 эле кое бердик. 1,5 миң Ооба, доллардан. 1,5 миң доллардан. Болду, бир же. Кире берсин эми. Кошумча маалыматтар керек болсо, бир гана Улук мырзага чаласыздар. Экинчи партияга күбө болуп атабыз. Көрүп туруңуздар, менимче булар дагы жаш токтулар окшойт, Эки тиши жаңы которуп атат, бирөкө калганы уже эки тиш которуп калды. Болду. Жаш. Бул жанагы биринчи партиядан дагы жашыраак козулар экен. Андан жаш. Мына светлая, мына көрдүңүздөр. Бардыгы свет жакшы, бирөө экөө кызыл. Экөө эрте боз. Булар ошо экөө экөө менен тетиги ортодо турган токтол эле мына кызгынтыл экен. Каганы мындай өтө зор свет да, агымтыл, молочная мындай. Бренд свет. Жүннү кыркып этең жайга чыкканда, мисалы үчүн, мына аттагы токту, мисалы мыногу мына, мыноолор жакшы өң болот да, буюрса мына мыноол деле. Бирок жаш токтулар экени көрүнүп турат. Маалыматын айта бериң, боозбу, кысырбы, кандай? Булар азыр кочкор коюлуп атат, негизи экөө эрте боз. Мо катарынан чыккан ушул экөө эрте боз. Бирок желин курсак салыптыр, Курсак салып калды ушул экөө. Калганына кочкор коюлганына 10 күн болду. Болду, түшүнүктүү. Тумардан бирок качып атсып буюрса. Тумар, мына тумардын койдук. Ургач козуларында монсуна секирди уже. Көрүндүк да, эми калганына деле куда калса секирди. Результат боюнча тумардын ургач козуларын бул киши жакшы бааларда саткан. Мына демек Өзбекстанга жакшы баада экөөсүнөн башкасы калганына ушул 10 күн болуп тумарды кошуп атыптыр. Буюрса күн салкын, күүсү келе берет. Токту кочкор, опытный кочкор, тумар жаш кочкор эмес. Көп кочкорлор өздөрү да күүгө келтирет буюрса. Бааларын айтың. Баалары буларды 60 миңден эле акцияга. 60 Супер миң акция. 60 Канча баш? Бул жерде 8 баш. 8 баш. Биринчи партия 6 баш болчу, Алар 6 баш, бул 8 баш. Акырын эле, акырын. Кубаңдар. барат. Мына кетти баасы. Экинчи партия кетти. Үчүнчү партия 6 баш жаш ургач козулар. Мына ушуларды азыр арзаныраак болсо алып коюп, койгулуп, буюрса жакшы кочкорду даярдап, кийинки жылы күзгө же таза шашып кетсеңиздер, колсун сатып акча кылайын деп атсаңыздар, анда жазда коюп, күздө төлүн алсаңыздар болот. Негизи жаш козулар экени көрүнүп турат. Мындай өтө эрте туулган эмес, кечирээк туулган. Мисалы январь, февраль 1 жашка чокулдап калган 10 айлык болгон токтулар эми бою чоң болот. Уже кебетесинен да билинип калат. Шеф айта бериң. Булар ошо 7 айлык козулар. 7 айлык, Карбоностору мыкты, баарыныкы. Буйруктары түшкөн эмес. 6 баш супер акция кылып берип атабыз азыр. 6 баш. 6 баш. Ары бери мен козгоюндагы куйрук кулактарын көрсөтүп коеюн. Да. Эми мунун кулагын өлчөгөн адам жок да турабы? Жок, өлчөгөн жокпуз. Эми 18ден жогору бирок. Эми мынау кулактар өтө кыска болбойт. Эми орто бойлуу, орто кулактуу койлор болот экен. Деңгээли начар дагы болбойт. Орто койлор. Эми кымбат кой сөздүн ачыгы бир өлдү дегенде 5000 доллардан жогору башталат. Биз требовать этип аткан, биз ушундай коюңуз барбы, сатыңызчы деп, же болбосо койлоруңуз мындай эле экен го, мондай эмес экен деп телефондо диктовать этип, требовать этип аткан параметрлер минимум 5000 доллар. А так слишком элита королордо даже 10 000 долларга эч нерсе таба албайсыздар. Бул ачык айкын сөз. Эми муну качан ошо королорду кыдырып жүрсөңүздөр билесиздер. Айткым келгени, жакшы кочкор алыңыздар. Улап кеткенге болот, улап кеткенге болот. Жакшыраак төлө алып, буюрса улап, мисалы, азыр козуну мынчага алсаңыздар, может ушудан 5000 долларлык ургаччы козу 2-3 баш түшүп калар ушу алтоонун ичинен. Эми Кудай билет мунучу. Бардыгы Кудайдын. Бирок кылгандар бар. Ошондой нерселерди көргөнбүз, болушу мүмкүн. Аның үчүн кочкордун жакшысын тандап ишти кыла беришиңиздер керек. Баасын айтың. Баасы 45 миң сомдон. 500 доллардан экен, Жок, 45 миң сомдон. 500 жолуна коюп беребиз дагы. Жолуна коюп беребиз, сүйлөшөбүз. 3 партия бүттү. Шеф менен аз сарайдын ичине кирип көрсөтөбүз, жаңы бүткөн сарайды. Буйруса, мына улук акем сарайдын ичин ачып атат. Эми кыштын иши бар, кыш кылат, шашылыш болот. Бирок 10 күндө, ровно 10 күндө могу сарайды монтип тургуш кыйын. Азыр усталардан Алла разы болсун, стежкасы калды, акыры калды. Гараж жарап сизге чалат. Ушу усталар сизден кийин бош бекен, бош эмес бекен депчи. Азыр уже өчүрүптө бир экөндөчү. Уже өчүрөт. Уже өчүрүп. Жетпейби, жетпейби? Билбейм ошол жагын. Мына усталар бүгүн жок экен, дем алышта экен, туурабы? Ачык айтың, мына ачык айтың. Эртең жаздан баштап мына арашанчылар ушундай аңгар курат да, мына башында айттым го видеомдун. Арашан баккандар акырын ишти кылып атат.
айтып берле. үйүнү куруп атат, сарайыны куруп атат, туурабы? Машинасын жакшысын алып тээп атат. Бул койдо береке бар экен, ишти кылгандар кылып атат. Да, береке бар. Ошол сыңар эле. Ушинтип сарай курам десе, могу усталарды кандай мындай отзыв бересиз? Кандай экен кылган иши? Ишине Алла разы болсун, ар бири мына биз ойлогондой эле куруп беришти. Негизи сөз жок, 10 күндө бүтүрүш деген Алла разы болсун. Могу жердеги иштин 90% дейбиз. Минимум 85, а жок 97% эле сварка экен, туура? Почти сварка бардыгы. Кандай экен сваркасы? Мыкты. Бардыгы ордунда турат, коюшту. Бардыгы мыкты. Эми мына жерге акыр. Ушул жерге акыр. Утурумдук кое турдук буларды. Койлорду бөлүп туруш үчүн. Бул жерде акыр болот, бул жерде акыр болот. Ортолук чөп жыйлат сенабалга. Болду. Төрдөгү, төрдөгү сенабалга чөп жыйлат. Бул жер баягы стадион болот да, буюрса. Могу портер лабо кирип чыгат. Смело зилделе кирип чыга берет. Мал жата турган, оң жагы мал жата турган. Кече могу граверлердин ошо зилделе кирди буюрса. Болду. Полный зилделе батат. Кыскасы, мен кийинки келишиме чики-чики кылат окшойт. Кудай кааласа кийинки чыгарышка чики-чики кылабыз буюрса. Мынакей булардагы мына бул жерде бардыгы козулар буюрса 6 айлык, 7 айлык, алды 8 айга чейин кетип атат. Буюрса бул жерде Шырамдын кыздары бар, Тумардын кыздары бар. Сапаттан анча-мынча алынгандары бар, койлор менен келгендери бар. Общий 50 баш. Ушул жерде? Ушул жерде азыр общий 50 баш. Анан карадан бирөө Насороктуку эко белый кереместики. Ошол менен эң четтеги белый керемес. Жок, мынал экен. Мынал эко белый керемес. Анан эң четтеги Насорок. Карадан. Эми бул токтулардан да сатыла береби? Ооба, булардан да сатыла берет. Если биз тандап бере турган болсок, баасын где-то бир 1,5 миң долларын тегерегенде коюп беребиз. Анан өздөрү тандап алабыз десе, ондо баасы келишип алабыз ал жагын. Анан бул жерде 80дики бар, Франкелден бар, Франкелден 3 бар. Франкелдин, Франкел, прямо Франкелдин кыздары бар. Могу жерде, могу сийип атканы ушул, анан ошо четки асмол жерден каранын аркы башында. Эми аларды тактап беребиз. Бардыгы мыкты козуларды ошо өзүбүзгө эме кылып атабыз. Бирок bunun ичинен деле алам десе бере беребиз. Өздөрү тандамайга канчадан дедиңиз? Өздөрү тандамайга сүйлөшөбүз. Келишимдүү ба? Келишимдүү, бул жерде. Болду. Эми мындай. Эми мына кымбат кой менен иштеп жүргөндөр өзүңүздөр түшүндүңүздөр, келиш керек. 2-3 башты көрүш керек, канчадан бересиң, сүйлөшүш керек. Акчасын канча убакытта бересиздер, машинага бартерби, кыскасы муну өзүңүздөр сүйлөшүп. Ошол машинага демекчи, бизге деле ошо анча-мынча ошо элиталарга машинага бир жакшы машина керек. Lexus, Land Cruiser боло берет. Болду. Жылы жаңы болсо ошого ылайыктайбыз. Сүйлөшөт экенсиздер. Бул жерде эми аралаш. Эми муну чукуган сайын чыга берет ичинен, жакшынан жакшы. Кыскасы муну келип алып, көпчүлүгүнүн баягы түштүк диалектиси менен билермани деп коет. Эми бул түндүк жакта оценщики деп коет мына. Ошон менен келип өзүңүздөр сүйлөшө бересиздер. Касы ургач коз 50 баш бар экен. Эмне кылабыз эми? Айтың. Будан бул жагын көрсөтө берели. Бул койлор дагы бар, кудай кааласа. Кааласа чоң койлордон, могу бүркүттөн качкандар бар бул жерде. Тумардан, Шырамдан, 3 кочкордон качкан койлор. Койлоруңуз жакшы. Муну ошо алды 98 бойлору койлордуку. Машалла, чоң койлор. Бабаныштын кызы. Бабаныштын кызы. Бул жерде 80-дин неберелери. Блондинин небереси. Блондинин небереси бул. Таанып атам акырын-акырын. Каз бул жерден да болгону чакалай болуп аябай кыйналышты, аз оңолду буюрса. Бүт вакциналар атылып, ошон үчүн бул сарайды салдык чындыгында. Түшүндүм мына. Шарт кылыш керек экен негизи. Кайсы кой жаккан болсо, өз алдынча сүйлөшө беребиз. Муну эми кой жаккан болсо келип көрөсүздөр, Токту, кой, козу, бүт бар. Бул жерде 2 тиш, 4 тиш, 6 тиш эми бул жагын бир эме кылып коелу. Могу крышаны багы үстүнө циркуляция болуп турсун деп. Эки жагын ачтык, Чекеси ачык болот. Полный жайкысына дагы ичи салкын болот буюрса, кышынасы да жит болбойт, бардыгы. Бирок андан шамал ылдый кирбейт да. Кирбейт, шамал ылдый кирбейт. Бак койлордун тостугу анча-мынча кычыктары калды, аларды сыртынан
Бетон куюлат буюрса. Ошол жери ачык. Мен мисалы Союздун сарайларында көрөм да, ошол жери ачык болот. Жылуу болот. Негизи салкын шамал айланып туруш. Жайкысын салкын болот, кышкысын жылуу болот. Кырша бийик болсо, бияка деле көп деле кирбейт. Ортосун полный прозрачный койдук, себеби күн жеп турсун деп, күн тийип. Болду. Эки жеринен 3төн алтын кой бердик. Нурлуу эле болот экен да, туура. Куда каласа. Аз эми күн бүркөө болуп атпайбы? Ысык деле болбойт. Шамал жүрүп. Күн бүркөө болгон үчүн ошондой болуп атат. Анан бул жерде мына 2 тиш, 4 тиш койлор. Булар дагы ошо тумар менен пумадан качкан койлор. Бул жагы эми өзүңүздөрдүн сүйлөшүүңүздөргө жараша. Ошого зависми келип. Кана ары бери үркүтүп коюңуздар эми. Бери ара кайда койсоң, Ушу корооңузга франкел жетишпей атат да. Мыктылары бар буюрса. Франкелди дагы колусунан алың эми, колусунан, Буландинден бар, иншалла алабыз. Франкелин бир колусунан аласа, Обязательно алабыз аны жазгыга. Бир эркек колусунан алыңчы. Реклама кылайын. Бул жактан эми кочкорлорду бир көрсөтүп коелу, буюрса жакшы кочкорлор издеп аткан болсо, ушуну көрсөтпөдүм эле. Кочкордон биринчи мына полду көрсөтүп коеюн. Мына ушул жерлерди полду. Эми мындай, Улук мырза баягы курулуш жагынан көп арашынооту отургузуп коет. Буга гарантия берем. Потому что сизден бир эме тарады арашыноотторго, өзүңүз жакшы билесиз. Бир кандай лайфхак бир. Мен тараттым айтсаңыз ошо эмне? Муну аппак дуалды. Болду. Текстура. Бүт арашынооттор ушуну жасады. Мен 7-8 арашыноотко кылдырдым. Андан уктум, мындан уктум да өтө көп киши ушу пескаблок баягы койду бозортуп берет. Ак кылса болот экен. Акылса кичине вид ачат да түрлүү. Мында актайт эле. Мына пескаблокко акты актап койсо, ал сиңип кетет экен. Сиңип кетет, анан ол батыраак баягы ысык суукта угаланып түшүп калат. Текстура ошол бойдон тура берет. Качан жамгыр тийип, булар канча сөйкөнсө деле ошол бойдон турат да. Мындай көпкө чыдайт экен. Көпкө чыдайт. Мен өзүм мына биринчи баягы Адлет Баткенский, Беловодскийдегини зордоп кылдырткам. Ушу Улук мырзанын короосунан көрүп, ушинтип тартып алып Адлетке көрсөтүп, текстура бу клейдей жабышат экен, аппак кылып кармайт экен. Да анан өтө көпчүлүк ошодон үйрөндү биздин Баткен жамааты. Азыр көпчүлүк үчүн. Анан экинчиси мына пол. Пол мына. Полду мына. Полду баягы алтын казык беле. Алтын туякты өзгөрттү азап. Ошол абездегини өзгөртпөдүбү? Болду мына. Ошо мал базарга барсаңыздар VIP болуп курулган. Пол мына ушундай, өзү 100%. Мына. Анан Кыргызстанда эки эле жерде бар. Биринчиси ошо мал базарда болсо, экинчиси Улук мырзанын чарбасында. Сонун. Алла разы болсун. Бул жерден бисмилла деп баштай берели, бир сыйладына сырттан эле көрсөтүп кое берели. Муну вообще сонун кочкор го. Машалла. Эмне кочкор бул? Эмеге жакын эле, мынакей. 7 айга кетип атат. Французская линия. Светлый, плотный, туяктары жоон. Төш, разрез бардыгы келген, кулагы дагы жакшы, 22, таза. Мына ушу кочкорду бир көрүшүңүздөр экен. Анткени өңү молочный, саргымтыл, и буттары плотный, куйруктары түшүп кетпей турган. Бизде кородо франкел эле болбосо, калганы Кудайга шүгүр бар, иншалла. Булчу? Бул Бландиндин небереси. Линия Бландин. Линия Бландин. Нарбунандын нучкасы болуп калат. Эне жагы? Болду. Жаш кочкор. Жаш кочкор бул дагы. Ушулардын баары сатыла берет. Бардыгы мындай баасы келсе, Бландиндин Ильяс Байкеден келген косу кезинде. Күзүрдүн баласы. Козур Мелбургтун эгизи да ал. Мелбургтун эгизи ол. Болду, ошонун баласы, Ошонун баласы. Мелбургтун өзүнүн баласы. Эгизектердин балдары экен. Монун атасы менен тетигин атасы эгиз. Мелбургтун эгизин билесиздер, мына. Мелбургтун баласы. Бул дагы аябай өзүн өзгөртүп келет, буюрса. Разрез аябай жакшы, мыкты, карбоноз бардыгы. Кулактагы бардыгыныкы жайында. Мелбург куйругу тик экен, Бул тикке, чөткө. Тоголок куйрук экен, Мелбургтукундай эмес. Азыр нарактан бир эме кылып койгон. Бир куйругун. Куйрук жагын кармап туруп эле бери кылып койсоң. Машалла. Бул дагы өзүнчө тема. Куйругу да сол. Бунуку могу. Экөөнүн куйругу красоткалардыкындай эле го, Мына куйругу. Козур менен Мелбургтун балдары. Экөө тең ошол. Кочкорлор ушул эс алат экен, эс алат буюрса. Баласы,
Булан Рахим Дауттан алганыңызбы? О, Дауттун орасынан келген ушул. Мына жер эми темный болот экен да. Анан могуну бир 2-3 жол тартып көрсөткөм. Аппак кочкор болчу. Да. Буланинин прямой баласы. Бул Ушулда жерде турат. светти алыс коюп коюшуптур балдар, атак бир 5 эмес, 6 6-7 коюп койсо жакшы болмок. бүркүт. Бүркүт бул, машалла. Азыр метрге барып калды бою. Кулагы узун, мойну узун, гарбанос узун. Могу жерден негизи сырттагыдай жакшы көрсөтө албайт экен. О, болгону баягы ордунан коюп бир көрсөтүп кое берели деп атабыз да. Эми бул көрсөткөнүбүздүн себеби ушул жерден кочкор бар экен, алсаңыздар болот дегим келип атат. Анан мына бүркүт чыкты, лишай чыгыптыр. Негизи лишай болуп өткөн, кулагы узун, анан кою лишай болгондор түшүнөт. Лишай кулакка болгондо кулак бар мышца тарамыш, тырышып кетет, кичирейип кетет. Мына могуда лишай бар экен, Бар. Кулагын эми башталып турат көбү. Бардыгы айттым го ошо үчүн сарай салдык да эним. Болду. Бардыгы ошодон кыйнады, ошон үчүн азыр мына чоң кочкор деле ошондой болуп атат. Мына туз. Акыр мына ортодон бөлүнүп турат болду. Кийингилерин көрсөтө бериң. Кийинкиси азыр мынакей бул байкуш пума. Бул дагы ошол эмеден аябай чакалайдан кыйналды, бирок азыр мыкты оңолуп калды. Кечегиде койго секирип атканда бутун кайрып алган экен, азыр коюп калды буюрса. Белый. Бул пума, бул кара кочкорубуз, козу кочкор. Бул дагы мыкты, өзү үребенде. Мына кулагы өтө узун го эми кочкор. Ол кочкор өтө деле эмес, просто жатышы жакшы, 22 эле кулак. Таза 22. Ал Ал нели? 21,5. Бунуку монда ирейип атпайбы, ошон үчүн экөөнүн кулагы бирдей. Кара баккандар стойкасын көрдүңүздөр? Мына. Бул дагы мыкты негизи. Ал кочкор, мына бул кочкор. Аркыныкы түз болгон үчүн узун көрүнүп атат, монуку ирейип турат да. Экөөнүн кулагы бирдей. Аркы тумар, четпеги. Тумар. Бери карачы. Так, ушун ургач козуларын жазда көп саттык, жаз жайда. Жакшы баада кетти ургач козулар. Ургач козун жакшы берет экен. Эркеги да Кара Сууга кеткен, Өзбекстанга кеткен, эки козу жакшы акчага кеткен. Түшүнүктүү. Мына эң чоң плажа Тумардык экен. Мына мояктан келип, астын көрдүңүздөр, эч качан чылабойт, үстү кургак, жакшы болуп турат экен буюрса. Мына Улук мырзанын баягы курулушка болгон мамилеси, же фантазиясы, же идеясы. Ушу обычный эле пескоблок менен куруп, мына ушинтип темир менен акырларын келтирип. Мунун бардыгы буюрса дагы краска болгон жок. Биз дагы баягы сарай тардыгына карата бардык нерсени буюрса кичине күн жылыганда жасайбыз. Бул жагы дагы буюрса күн жылыганда иншалла бардыгы ордуна келет. Бе кийин келишиме кыскасы чики-чики болот экен да. Буюрса бардыгы башкача болот. Акырлар башка турат. Акырлар болуп, краскаланып турган жерлер краскаланып, ортолор стяжка болуп, Да, Кудай кааласа. Жылуу экен, ичине кирсең шамал жок, мындай мыздабайсың, билинип турат. Сырттан жылуу экени көрүнүп турат. Мына койго сквозняк болбосо, азыркы аба ырайы өтө сонун, Да. Болду. Өтө жакшы анда, Улук мырза, чарбаңызга береке. Рахмат. Амин. Бүтүрүп алыңыз. Рахмат, Алла разы болсун. Короңузда көбөйө берсин. Рахмат. Сиз Франкелдин баласын алсаңыз мен сүйүнөм. Кудай кааласа козулук ойлорду көрсөтпөдүк эми мейли кийинки партияда. Болду. Кыскасы кой керек болсо, козу, кочкор керек болсо, Кара Балтага келе бересиздер.